Нокен районунун айыл өкмөттөрүнөн, райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери Кочкор Ата шаардык мэриясынан командалар куралып, жалпы 12 команда катышты. Спорттук мелдеш улуттар аралык достукту бекемдөөгө максатталган. Нокен райондук ички иштер бөлүмү тарабынан жана ушу Нокен районунун мамлекеттик администрациясынын колдоосу менен жана Кочкор Ата шаарынын мэриясы тарабынан жылда колдоого алынып, бүгүн биз мини футбол боюнча 12 команда катышууда. Ар бир айыл өкмөттөрдөн жана шаар Кочкор Ата шаарынан роодун атынан бир команда бар. Мындай спорттук иш-чаралар улуттар аралык достукту жакындатат дешет. Анткени ар улуттан куралган командалар ынтымак менен оюн таласында күч сынашып, өлкөдөгү тартипти сактоого өбөлгө болоруна ишенишет. Ар жылы биз бири-бирибиз менен команда менен ойноп, достугубузду ынтымак кылып, ушу ар бир улуттан келгендер таанышып, таанышпагандар менен ошолор менен ойноп, жакшы ынтымак болуп атабыз, дос болуп атабыз. Мындан сырткары спорттук мелдеш Сузак районунда да уюштурулган. Буга 7 айыл өкмөттөн ар улуттан куралган 7 команда күч сынашты. Азыркы бул өтүп жаткан оюн Сузак райондук ички иштер бөлүмү тарабынан уюштурулуп, азыркы убактагы эң көйгөйлүү маселе болуп аткан ушу жаш өспүрүмдөрдүн жана жаштардын арасындагы кылмыштуулуктун алдын алуу, ошондой эле улуттар арасындагы ынтымакты бекемдөө, жаштарды патриоттуулукка, ата мекенди сүйүүгө тарбиялоо болуп саналып атат. Бул турнирде аябай пайдалуу жактары көп. Улуттар аралуу, кыргыз, өзбек, башка улуттар аралуу биримдик күчөйөт, жакшы болот. Буюрса жакшы, турнир жакшы өтүп атат. Чоң рахмат милиция кызматкерлерине. Буга чейин бул максатты көздөгөн иш-чаралар спорт улуттар аралык ынтымактын жана биримдиктин белгиси. Уранын алкагында базар кургон, Ала Бука жана Аксы райондук ички иштер бөлүмдөрү тарабынан демилгеленип, жаштарга кичи футбол боюнча райондук деңгээлде мелдештер уюштурулган. Айбек Исабеков, Шырзат Эгембердиев, 7 канал.